Жалал Абад облусу мөмө жана жашылча жемиштин дээрлик бардык түрү өскөн, бышыкчылыгы эрте келген аймак. Облустун өзгөчө Нокен району жашылча жемиштин мекени катары таанымал. Аймакта жаз келери менен дыйканчылыкта эрте башталат. Бул өзгөчөлүк эрте түшүм алууга да мүмкүнчүлүк берет. Аймактын дыйкандары жаздын камын кеч күздөн баштап эле көрө баштайт. Жерин иреттеп, уругун камдап, көчөтүн өстүрүп коет. Андыктан күн жылышы менен иш ыргакы шыр кетип, бышыкчылыктын эрте келишине түрткү болот. Маселен, азыркы тапта Бүргөндү айыл аймагында капуста, пияз жана балгар калемпирин терип жыйноо кызуу жүрүп жаткан кези. Жалпы жашылча район боюнча 2300 гектардын тегерегинде эгилди. Негизги басым бул пияз өсүмдүгү 300 гектардан ашуун, балгар калемпири 400-500 гектардын тегерегинде, бадыраң, помидор жана башка түрлөрү. Жылына негизинен жашылча өсүмдүктөрүнөн пияз, капуста, балгар калемпири, бадыраң, помидор өзүбүздүн Бишкек шаарларыбызга, коңшу райондорубузга негизинен Казакстан менен Россияга жөнөтүлөт. Нокендик дыйкандар балгар калемпиринин тандалма, тагыраагы түшүмдү жакшы бере турган сортуна көңүл бура башташкан. Алмаз Шакиров быйыл 15 сотык жерине балгар калемпирин өстүргөн. Дыйкан биринчи түшүмүн бүгүн жыйнап баштады. Ал талаасынан алган түшүмүн сатууда да кардар издеп кыйналбайт. Анткени Айыл чарба товардык сервистик кооперативи менен бирге иштешүүнүн жолун таап алган. Быйыл 15 сотук электим, биринчи жолу эгишим бул сорттон. Жакшы сорт дегенде анан 15 сотук электим. Жакшы, түшүмдүүлүк жакшы. Кароо жагы деле эми тизге эле болот, эми удобрение кымбат болот да кичине. Кудай буйруса эми 5-6-7ге чейин барат го терим. Эми биринчиден азыраак чыгат экен, кийинки жолу көбүрөөк чыгат да, тоннасы көбүрөөк чыгат. Былтыр сал начарраак болуп калды. Эми быйыл Кудай билет, жакшы болсо. Эми акчасы жакшы болсо эле биздин дыйкандарга жакшы да. Дал ушул товардык сервистик кооперативи Нокендин Бүргөндү айыл аймагындагы дыйкандарды колдоо жана аларды өндүргөн продукцияларын жеринде жакшы баада алуу максатында түзүлгөн. Учурда 200 дыйкан менен иш алып барат. 2022 жылга сезонду баштадык. Азыркы мезгилде базарда баалар балгар калемпирге болгон талап жогору болуп атат. İçki bазарда балгар ширин калемпирдин баасы жогору, азыр 75 сомго чейин. Азыр биз негизинен экспортко ориентир болгон үчүн биздин айыл чарба кооперативинин кызматы азыр муну Россияга келишим негизинде азыр экспорттоп атабыз. Жогору баада биздин өндүрүүчү фермерлерибизге бир аз болсо дагы экономикалык жашоо шартын жогорулатканга жетишип атат. Негизинен азыркы мезгилде былтыркыга салыштырмалуу баалардын жогорулугу биздин өндүрүүчүлөрдү бир аз болсо дагы булардын эмесин айыл чарба эгиндерин өндүрүүгө болгон кызыкчылыгын жогорулатып атат. Дыйкандардан алган балгар калемпири мына ушул логистикалык борбордо сорттолуп таңгакталат. Андан соң даяр товар Россияга экспорттолот. Кооператив Россиядагы чоң соода компаниялардын бири менен 5000 тоннага чейин келишим түзгөн. Быйылкы жылдын эсебинен бүгүн экспорт башталган. Негизинен Россия Федерациясы менен биздин келишимибиз бар. Чоң базарлары менен. Бири Россияга, ички базарларга дагы биз бул жерде сатылат, биздин фермерлерибиз, кооператив мүчөлөрү сатышат. Ички базарда камсыздайбыз. Былтыркыга салыштырмалуу былтыр 5000 тонна өндүргөн болсок, жалпы түшүмдүүлүк бил 3500 тоннаны пландаштырып атабыз. Анткени жер аянттарынын кыскаргандыгы быйылкы түшүмдүн көлөмүн азаюусуна бизге божомол болуп атат. Анткени азайып кеткендин себеби кандай деген болсоңуз, себеби жерлерди которуштуруп айдоого өтүп атат биздин фермерлерибиз. Ордуна башка техникалык эгиндерди, дан эгиндерин, такта эгин, ошол башка эгиндерди эккендикине байланыштуу жашылчалар эгүү аянты азайды. Кооператив бир эле даяр продукцияны албастан дыйкандарга талаачылыктын өзгөчөлүктөрү боюнча кеп кеңештерин берип, сапаттуу үрөн менен да камсыздайт. Айдоо аянттарын даярдоо учурунда да адистер көзөмөлдөп турат.
Балгар калемпирин кабыл алган логистикалык борбордо сезон маалында 100гө жакын адам жумуш менен камсыз болот. Бүгүн башталгыч күнү эле 30дан ашуун жергиликтүү тургундарга иш орундуктары түзүлгөн. Главный işimiz statrofikalar, koko yaşlar, koko kıl beremiz. Burganda ayılında yaşayız. İşimiz yaşı. Aylıkmız, dogovorga şu furan to'ldiramiz. Kunimizga 8'dan 1000dan, birarda 1000dan ham oshib qoladi. Jumishimiz yaxshi. Şu bizim jumuşubuz tovarlar жүктөп беребиz машиналарга. Жумушубуз жеңил эле. Эң узагы 10 саатка чейин болот. Şu абеттен келебиз. Кийин балдар менен келебиз. 6-7 бала иштейбиз. Жумуш жеңил эле, акча жагынан кыйналбайбыз эле. Ошондой бекерчиликтен жөн жүргөндөн көрө акча тапкан жакшыраак да. Ошо өзүнүн окуууга да керек болот. Үйлөргө сурагандан көрө өзү иштеп табабыз да. Акырда товар биз ушуга чейин алып келет, биз маркировка койгондон кийин биз өз фурага жыябыз. Маркировкада мындай дата время болот да. Канча килограмм, канчасына чыдайт, ошо килограмм полный чыгат да. Биз ушул жерде туруп берет, биз нарана өзү жыябыз. Эң узагы бир 3 саат 4 саатка чейин жыябыз. Кээде андан көп болуп кетет. Акча жагынан жакшы эле болбойт деген 2,5 миң табабыз күнүнө. Райондо өстүрүлгөн жемиштердин көпчүлүгү Бишкекке, андан ары Казакстанга чейин сатылат. Бишкек-Ош жолу Ноокендин дыйканчылык талаасынын аралап өткөндүктөн көпчүлүктүн соодасы дал ушул жолдун жээгинде деле өтө берет. Жалал Абад облусунда жашылча жемиштер менен катар эле мөмө жемиштер да терилип жатат. Мисалы коконгилерс бышык терилип сатылып да бүттү. Жакынкы күндөрү жергиликтүү дыйкандардын дан эгиндеринен жүгөрү буудай, бакча өсүмдүктөрүнөн коом дарбыз сатыкка чыга баштайт.